Мен өзүм Тогуз Тороо районунан болом, Казарман айылынан. Келинчегим Айзада Кочкор районунун Шамшы айылынан. Сиздердин дагы сапарыңыздар кароо турат. Мына кеч эле келип аткандай эле бизге сезилди эле. Бир айга жакын убакыт бат эле билинбей эле өтүп кетиптир. Эмне дейбиз, ушул ак жол, эртеңки жолуңуздар шыдыр болсун, Кудайым колдоп аман эсен Кыргызстанга жетип алыңыздар. Биздин үй бүлөнүн атынан ушул жалпы Бакай Ата районуна, сиздердин туугандарга, коңшу колоңдорго баарыңыздарга салам айтабыз. Биз Стамбулда баарыбыз жакшыбыз, аман эсенбиз, бизден камсынабагыла. Ошол сиздердин дагы атайын узак 5000 километрден ашып бул жакка келип атасыздар. Ойлойм бул жактан аябай жакшы нерселерди, жакшы кандай деп коет эле, сезимдерди алып кетип атасыздар деп, эмоцияларды. Негизи адам баласы ошол сыртка чыгып туруш керек экен да. Сыртка чыккан сайын адамдын интеллекти, аң сезими, кругозору өсөт. Ошол эми сиздердин бул акыркы келишиңиздер болбосун, дагы көп келиңиздер, көп келип бизди сүйүнтүп туруңуздар. Биздин үйүбүз, биздин эшигибиз сиздер үчүн дайым ачык. Ошол эми мен келинчегим Айзада да бир-эки ооз сүйлөп койсун. Ошо эртең кетип атыптырсыздар. Жолуңуздар ачык болсун, жолуңуздар байсалдуу болсун, аман эсен жетип алыңыздар. Кече эле келип аткандай элеңиздер, бирок кайра бат эле убакыт өтүп кетиптир. Сиздер менен таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Баягы бул келгениңиздер акыркысы болбосун, дагы көп келиңиздер. Сиздер менен таанышканыбызга аябай кубанычтабыз. Биз ошо Мээрим үйүнө келгенде биз өзүбүздүн төркүнүбүзгө келгендей сезим менен келебиз. Бул жакта Гелрауда баарыбыз ошо бири-бирибизге көнүшүп калдык. Кудай буйрса баары жакшы. Биздин атыбыздан Бакай Ата районубу? Бакай Ата районуна салам. Ошо. Мен атым Назгүл. Өзүм Кеминден болом, Кыргызстандан. Силер менен таанышканыма өтө кубанычтамын. Стамбулга келгенибизге 5 жыл болду. 5 жылдан бери Мээрим Сердарды тааныдык, Бекжан Айзада, Чолпон Азатты тааныдык. Силер ден соолуктуу болгула, оорубагыла, дагы келгиле. Ушундай катышып жүрөлүк. Сиздер да аман эсен жетип алыңыздар. Дагы келиңиздер мейманга. Бизден салам Кыргызстанга. Саламатсыздарбы? Менин атым Чолпон. Биз жакта биз Жалал Абад облусунун Чаткал районунан болобуз. Биз жактан эки менен таанышып, аябай жакын катнашып калдык. Сиздер менен да таанышканыбызга аябай кубанычтабыз. Буюрса эртең кетип атыптырсыздар, жакшы жетип алыңыздар. Аман эсен баарына салам айтып барыңыздар. Биз Стамбулга мен өзүм биринчи жолу келип атам. Биз 19 апрелде келгенбиз. Мына эртең 12 майда кетип атабыз. Буйруса жолго чыгып атабыз. Бияка аябай жакшы конок болдук. Мээрим менен Сердарга рахмат. Биякта кошуналар бар экен, кыргыздар. Назгүл, Айзада, Чолпон, Бекжан, Азаттар менен тааныштык. Баарына рахмат. Булар да биякта аман эсен иштерин кылып аман болушсун. Ошо баарыңарга рахмат. Особенно Мээрим менен Сердарга чоң рахмат.
Кудай экөөнө бакыт берсин, ден соолук берсин. Экөө тең алып тең карысын. Балдар кыздардын жакшылыгын көрсүн. Ден соолукта болуп, аман болушсун биякта. Силерге чоң рахмат. Ынтымагыңар арта берсин. Дагы келген кыргыздар болсо ушул ынтымагыңар жакшы экен. Бизге аябай жакты. Анан ден соолук болсун, баарыңардын үй бүлөңөрдө ынтымак болсун, бактылуу болгула. Үй бүлөңөрдө бала чакаңар менен аман болгула. Силер балалуу болгула. Азат менен Чолпон. Буюрса эмки келгенде силердин балдарыңарды көрөлү. Кыздарың жакшы эметебер, келин алыпсың, неберелүү болупсуң, жап-жаш болсоң дагы. Кызымдын өкүл апасы экенсиң. Кубанычтамын, аябай сүйүнүп атам. Биякта өкүл кыздуу болуптур, өкүл энелүү болуптур. Жакшы ынтымагыңар арта берсин. Ушул Сердар менен мээрим үй бүлөңөрдө дайыма ынтымак болсун. Ден соолугуңар чың болсун. Бактылуу өмүр сүргүлө, уул кыздарыңардын жакшылыгын көргүлө. Бизди сыйладыңар, көргөзбөгөн жердин баарын көргөздүңөр. Силерге чоң рахмат. Бактылуу болгула. Баарыңардын үй бүлөңөргө ынтымак каалайм, ден соолук каалайм. Аман бололу, дайыма көрүшүп турабыз.